эки көзүм тең көрбөй калды. Анан эми колду түшүрүп отуруп калбастан анан компьютердик курстардан окудум. 4 жолу бардык жөндөмдү үйрөнүп, компьютерде өз алдымча тексттеримди терип үйрөнгөндөн баштап, анан менин ишим кадимкидей жакшы жолго коюлуп калды. Бүбүсара Калыкова 72 жашта. Каарманыбыздын жазуучулук жолу 14 жашында башталган. Бүгүнкү күнгө чейин анын 17 китеби жарык көргөн. Дагы 40 чыгармасы даяр турат. 2016-жылы Бейиш кушунун көз жашы деген 2 томдук роман чыгардым. Бул 500 тиражда чыкты. Китептин жазылуу тарыхы өзгөчө болуп калды. Себеби 3 айдын ичинде эле жазылды да бул роман. Жакшы окулду, окугандардын дээрлик баарына жакты. Окурмандардын айрымдары аябай ыйлап, телефон чалып, бул эмне болот деп каармандардын абалына кейип, андан ары окуп жетише албай эми бирдеке болуп кетет го деп чалып атышты да. Ордуна музыканы коюп алып бийлейм. 30 минут, 40 минут, кээде 1 саат, айрым учурда 2 саат, 3 саатка чейин бийлеп машыгам. Анан менин эң башкы эле маселем компьютерде иштемей. Ошолорду Facebookка жарыялап, ошолорго комментарийлер жазылат, жооп бериш керек, ошолорду ишке ашырам. Биздин каарман комуз чертүүнү өз алдынча үйрөнүп, азыр 5-6 көңү черте алат. Андан сырткары коомдук иш-чараларга активдүү катышып, чыгармалары аркылуу коомго салым кошууну көздөп келет. Бул жерде мен чыгарган китептеримден тышкары сактап жүргөн китептерим бар. Бир жарандан бир китеп деген программага кошулайын деп бир 20 килограммдай китепти даярдап койгонмун. Каарманыбыз түрдүү конкурстарга катышып, байгелүү орундарды багындырып келет. Алсак, ушул жылдын 17 февралындагы Баткенде өткөн эл аралык Өрүксар фестивалында адабиятка жана маданиятка кошкон салымы үчүн сыйланган. Бүбүсара Калыковадай стереотипти сындырган коомчулукка шык берген жарандарыбыз аз эмес. Кыргызстандык илимпоз Асель Сартбаева химия илимдеринин профессору, Британиянын падышалык илимий коомунун мүчөсү, Enslitech биотехнологиялык стартапынын негиздөөчүсү жана жетекчиси. Сартбаева ошондой эле биомолекулаларды турукташтыруу тармагындагы дүйнөлүк деңгээлдеги алдыңкы изилдөөчүлөрдүн бири. Ал вакциналарды жана белокторду сактоо жолун ойлоп таап, эл аралык деңгээлде таанылган. Бала кезде ал жакындарынан кыздардын илимге тиши өтпөйт деген сөздөрүн көп уккан. Бирок ага карабай химия жана физика сабактарына кызыгып, ошол кездеги кыргызстандык кыздарга мүнөздүү болбогон илимпоз кесибин тандап алган. Эверестти багындырган алгачкы кыргыз айымы Асель Байбагышева. Эске салсак, Эверест дүйнөдөгү эң бийик чоку. Анын бийиктиги 8848 метр. 54 жаштагы альпинист айым 9 майда башкы лагерден чыгып, болгону 54 саатта Кыргызстандын туусун алам чокусу болгон Эверестте желбиреткен. Жаңылык 11 майда тарап кызуу талкууга алынды. Ачык булактарда бул чокуга дүйнө жүзү боюнча 10 миңге жакын киши чыгып, дагы 300дөй адам орто жолдон каза тапканы тууралуу маалымат бар. Байбагышева альпинизм тармагына келгенине дээрлик 10 жыл болду. Ал буга чейин Ленин жана Хан Теңири чоңкуларын багындырган. Ал эми бул 62 жаштагы Гүлнара Жолдошбаева, фитнес-тренер. Ал 39 жыл мугалимдик кесипти аркалган. Соңку жылдары сергек жашоо образын даңазалап келет. Жолдошбаева мындан 3 жыл мурун Кыргызстан ханышасы 2022 аттуу суулар сынагында жеңишке ээ болгон. Мен өзүм жашоомду жашап атам. Эч кимге тоскоол болгон жокмун. Анан эгер мени бирөө туурап, ой, эже сиздики сонун десе, любой кеңешимди берем. 85 жашында бала кездеги кыялын орундаткан Мамат Кулматовдун окуясы эсиңизде болсо керек. Ал 2022 жылы Ош мамлекеттик университеттин фармакология факультетине тапшырып, окуу акысын пенсиясынан жана кошумча жумуштун эсебинен төлөгөн. Кулматовдун окуясын журналисттер чагылдыргандан кийин университет аны окуу акысын төлөөдөн бошотуп, жатаканадан орун берген. Дамир Жунушев 70-тен ашса да көнүгүүлөрдү оңой жана ыкчам жасап, жаштардан кем калбай спорт менен машыгып, көпчүлүк жасай албаган түрдүү көнүгүүлөрү менен социалдык тармакта кызуу талкууга алынган. Стереотипти сындырган дагы бир инсан 65 жашында таксист болгон Мөөркөн апа. Журналисттер бул окуяны 2 жыл мурун чагылдырган. Ошол кезде каарман бул кесипти аркалаганына 1,5 жыл болуп калганын айткан. Мөөркөн апа ага чейин кирпич заводунда, андан соң чоң дүкөндөрдө сатуучу болуп эмгектенип, пенсияга чыккандан кийин Россияда иштеп келгенин айткан. Ал журналисттерге жүргүнчүлөрдөн жакшы пикир алып, аларды шыктандырарын билдирген. Элдер ташсам аябай баары эле ыраазы болушат, сүйүнүшөт, жаштар айныкса кыздар, келиндер болсо аялдар ай деген машинеге түшкөн жакшы экен дешиптер. Сүйүнүшүп чыгышат, мен да ыраазымын элдер ташыганымачы. Анан айтам, жаштарды силер ташып, мен рахаттанып жүрөмүн деп. Ал эми сиз стереотиптерди сындырган коомчулукту шыктандырган дагы кандай каармандарды билесиз? Комментарий калтырыңыз, Чекит медиага катталып,
Бул видео менен бөлүшүңүз.